Жаркен районындагы эң шарты оор алыста жайгашкан айтылуу Зардалы айылы. Бүгүнкү күнгө чейин электр энергиясы, байланыш, таза суу, жол сыяктуу маселелер чечилбей, 19-кылымдагы жашоо сакталып калган. Айылда 60 кожолук катталганы менен кыш айларында 15ке жетпеген гана үй бүлө жашайт. Район борборунан 100 чакырым алыста жайгашкан Зардалы айылына 2 гана жол менен барса болот. Бийик ашууларды ашып, автоунаа менен баруучу жол жай айларында гана каттоого мүмкүн болсо, аска таштардын арасынан дарыя бойлой жөө баруучу чыйыр жол гана жергиликтүүлөрдүн негизги байланыш жолу. Алда көчкү, сел сыяктуу жаратылыш кырсыктарынан айрым учурларда жабылып калат. Бүгүндө Зардалы айылында эң бир көйгөйлүү маселе бул негизгиси жол маселеси болуп эсептелет. Автоунаа каттамы боюнча. Себеби мына октябрь айынан баштап кар түшөт, андан кийин ошол май июнь айларына чейин жанагы Ормузан жайлоосу аркылуу каттаган жолдо бул машина каттоосу кыйын болуп калат да. Ошол убакта жергиликтүү тургундар мына азыр биз өткөн мына Жопая участкасынан Зардалы айылына чейин ошо Даңги участкасы аркылуу каттоого туура келет. Эки жак менен каттам аз болгон. 300 жылдан ашуун ушул жердеги эл башка жак менен катташпаган айыл болгон. Кийин бул жакта азыр биз келген жолубуз 7 километр кийинки курулган жол. Мурда дөңмөн ашуусунан ашып элдин каттамы өтө аз болгон да бул жерде. Бул жерде азыр өзүңөр көрдүңөр, төгөрөк 4 бурч тең тоо. Элдин ушул жерде айтылып атканына караганда 470 жыл ушул жерде жашаган. Зардалылыктар 7 чакырымдан ашуун жөө жүрүүчү чыйыр жолду Даңги жолу деп аташат. Шараккан дарыяны бойлой кеткен жолдо көптөгөн адамдар кырсыкка кабылып, дарыяга агып кеткен учурларда болгон. Сырттан барган адамга бул жолдо жүрүү өмүрүн тобокелге салуу менен барабар. Ал эми жергиликтүүлөр үчүн күнүмдүк жашоо адаты. Мүмкүнчүлүгү чектелүү экенине карабай Абдулашим Мусаев кооптуу жолдо тынымсыз каттап турат. Анткени Зардалы айылынын татаал шарты жаш кары, аял эркек экенине карабайт. 1 саат 30 минут, 1 саат 40 минутта наркы бетке кайтып машина менен жетип алам. 2001 жылдан бери эле каттайм. Ушул Даңги жолубуздан Карабак Зардалы жолун байланыштырып турган, жыл 12 ай байланыштырып турган жолубуз бир эле Даңги. Ошо Даңгини жолуда мага кыйынчылык ончо да туудурбайт. Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери эле Зардалы айылынын тургундары мына ушул Даңги жолу аркылуу унаа каттамын ачып берүүнү суранып келишет. 4 чакырым аска таштардын эбин табышса эле жыл бою туруктуу каттоого мүмкүнчүлүк жаралмак дешет. Ага кошо электр энергия маселелери да өз нугунда чечилмек. Учурда бул боюнча да аракеттер жанданганын район бийлигинен билдиришти. Эгерде Даңги участкасы аркылуу жол курулуп бүтө турган болсо, бул 4 километрге аралыкка бул жеңил эле тартса болот электр энергиясы. Өзүңөр көргөндөй буга чейин Жопая участкасына чейин келген. Бул жерде бая жогорку кеңеш депутаттары келишти, бир канча жол жергиликтүү тургундар ошо жогорку кеңештин өкмөткө болгон бая сунуштар негизинде Минтранс тарабынан, биздин транспорт жана транспорт министрлиги тарабынан бул жерде атайын мындай изилдөө иштери жүргүзүлгөн. Былтыркы күзүндө дагы жүргүзүлгөн, азыркы күндө ушул долбоорду эсептөө иштери жүрүп атат. Эгерде толук сметасы эстелип чыга турган болсо, өкмөт тарапка сунушталат. Зардалы айылы 4 тарабын тоолор курчаган түздүктө жайгашкан. Айылдын четинен Кожешкен дарыясы агып турат. Мындагы топурактан салынган эски үйлөр акыркы жылдары курулган унаа жолдору жана социалдык объектилер эле болбосо, өткөн кылымдан калган айылды элестетет. Бул жерде жашагандарына 4,5 кылымдан ашык ушул жерде жашап келишет да. Кыргыздын жеринин бир жак бурчегине ээлеп, ошол кыргыз жерин сактап, канчалаган душмандардан, көз арткандардан коргоп, аталарынын киндик каны тамган жерди сактап келатышат да. Ошондой окуялардын бири 1930 жылдары болуп өткөн бул жерде. Ошол мезгилде Совет мамлекети берге өзүнүн бийлигин орнотуп жетип келе элек мезгил болгон. Анан падышалык Россия болсо талкаланып жок болуп кеткен. Зардалы айылында мындан 470 жыл мурда адамдар отурукташа баштагандыгы боюнча маалыматтар айтылып келет. Кайсыл гана жергиликтүү тургундан сурабагын ошол учурда Сакы деген бабабыз бул жерди мекендеген. Биз ошол адамдын урпактарыбыз деп айтып беришет. Ошол учурдан бери өсүп турган жалгыз өрүк дарагы буга далил. Сакы аттуу адам бул жерге келгенде эле бир түп алмурут менен өрүк өсүп турган экен. Эки адамдын кучагы жетпеген мына ушул өрүктү жергиликтүүлөр 600 жыл болду деп божомолдошууда. Анткени мындан 470 жыл алдың бул жерге адамдар отурукташа башташканда эле мына ушул өрүк бар экен. Бүгүнкү күнгө чейин мөмөсүн салууда. Акыркы жолу мындан 100 жыл алдың өрүктүн бутактары буталган. 6 кылымдан бери өсүп турган өрүктүн сортун жергиликтүүлөр касеки деп аташат. Даамы жагынан кийинки кыйыштырылып чыгарылган сорттордон даамдуу келет.
Айылдын зардалы деп аталып калышы да өрүк тарагына байланыштуу деген божомолдор айтылат. Фарс тилинен которгондо өрүк зар дегенди билдирет. Азыркы күндө дагы ошол өрүк мына жаш көчөттөргө караганда көбүрөөк түшүм берет. Даамы да даамдуу. Мындан бир 100 жыл мурда Мадмурат деген аксакал, Тагай деген аксакал неме обрезка кылып койгон. Ал кайрадан оодатып, кадимки ушу өрүктөрдөй бир 10 чака болгондо 20 чака өрүк берет. Даамдуулуу өтө даамдуу. Бул эмнени түшүндүрөт? Демек зардалда таза аба, кооз жаратылыш. Тоо койнундагы таза аба, өрүк тарактарынын көптүгү бул жердин жашоочуларынын узак жашоосуна да себепчи экен. Анткени өрүк мөмөсү медициналык жактан да тастыкталып, жүрөк ооруларынын алдын алуучу дарылык касиетке ээ. Ошондуктан бул айылда 90-100гө чыккан карыялар да алдан тайган эмес дешет. 20 жылда өрүктөр карып калып жатат. Мына 6 кылым болсо дагы бул өрүк мөмө өрип жатат. Демек таза абада адам дагы узак жашайт, мөмө жемиштер дагы узак жашайт деген түшүндүрөт да. Мына ушу зардалда айылда жашагандар бардыгы органикалык немелер колдонот дагы. Ама айрыкча биздин ата бабалар ушу өрүккө маани берген. Себеби бул өрүк ден соолукка өтө пайдалуу. Экстремисттик топ 1999 жылы Зардалы айылына басып кирип, Баткен окуясы башталган. Айылга Тажикстандын тоолор аркылуу келишип, курал жарактарын жайгаштырууну көздөшкөн. Жергиликтүүлөр 2 айча куралдуу топтордун туткунунда да калышканын эскеришет. Өздөрүнүн желектерин илишип, биз басып алдык дегенде маанайда болушкан. Ошол ээлеп алган күнү түндө Бурхан деген аксакалыбыз менен ушул жердеги Акмырза Тагаев деген айыл башчыбыз ошол мына жолду түнү менен басып өтүп кабар берген ал жака. Эгерде ошолор кабарды жеткирбегенде биз билмей калмакпыз. Бул жерде отурукташып алмак, болгон техникаларын алып келип алмак. Анан бизге көп каршылык көрсөтөт эле. Ошого мүмкүнчүлүк бербей койду. Эл ошону сактап калды. Баскынчылар жергиликтүү тургундарга зордук зомбулук көрсөткөн эмес, тамак-аш азыктарын нактылай акчаларына сатып алып турушкан. Анткени менен ошол учурдагы айыл өкмөт башчысы атылып, милиция кызматкери душмандын колунан каза тапкан. Мылтыктын тоогушу чыгып, өкүл атамдын тоогушу чыкты, анан эне деп бакырды. Анан эрим ай өкүл атама ок тийди. Десек эле бир пастан кийин келдилер, абаңдатып таштадылар. Алып келип алгыла деди. Мында элдер. Анан бул мәчитти дагы жык болуп толуп алгандар. Мында өтө албай анан нары барса ат таштаптыр. Мында абасын үйгө алып келип койду, анан оякта эмеки абасын. Бул сыяктуу кайгылуу окуялар тарыхына жазылган Зардалы айылында бүгүнкү күндө жай турмуш уланып жатат. Өзгөчө жаратылыш шарты, табигый касиетке ээ жерлерине күбө болгон жаштар бул аймакка туристтерди тартуу керектигин айтышат. Айгүлтөө жаштары коомдук фонду ачылып, жалаң гана жаштардан түзүлгөн топ туристтик тармакты жандандыруу аракетин көрүшүүдө. Жапайы табиаттын ошол бойдон сакталгандыгы, бул жердеги топурактан салынган үйлөр, бул жердеги элдин мүнөзү, дарыянын боюнда жайгашкандыгы, бул жерде токойлор, анан бул жолго келатканда Зардалыдан бөлөк дагы Кудай Аркандын чеби, анан бир катар ушул туристтерге ыңгайлашкан бир тарапта жайгашкандыгы туристтердин келүүсүнө чоң мүмкүнчүлүктү ачат, туристтердин кызыгуусун арттырат деген ойдобуз да. Биз сөз кылган Зардалы айылы жакынкы жылдарда гана айыл статусуна ээ болуп, мектеп, ФАП сыяктуу объектилер курулган. Мамлекет тарабынан көңүл бурулуп, жол маселеси чечилсе эле, бул айылдын келечеги алдыда экендигин жергиликтүүлөр айтып келишет. Нургазы Жайнаков, Рысбек Мазайыт уулу, Ала Тоо 24, Баткен облусу.